жүктүрүү башкармалыгы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын укуктарын коргобой келгендиги аныкталды. Анда балдар жөнүндө кодекстин жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын талаптары аткарылбаганы текшерүүдө маалым болгон. Андыктан башкармалыктын башчысына прокурордук чара катары талап коюлуп, жыйынтыгында мүмкүнчүлүгү чектелген 4 балага жалпы баасы 280 000 сомдук коляска берилди. Аны менен катар эле облустук прокуратура ата-энеси жок балдарга 16 жашка толгондо турак жай куруу үчүн жер тилкелерин ажыратып берүү жөнүндө мыйзамдын акыйкат аткарылышын көзөмөлгө алып, натыйжада Самаркандек, Суу башы жана Ак Татыр айыл өкмөттөрүнөн 10 балага жер тилкеси бөлүнгөн. Бул аракеттер Конституцияда каралган балдар укуктарынын корголушун көзөмөлдөө иш-аракеттеринин алкагында жасалууда. Баткен районунун 3 айыл өкмөтүнөн 10 бала кезексиз жер участактарына ээ болду. Мындан сырткары дагы биз азыркы мезгилде бул жумуштарды аткаруунун жыйынтыгында дагы 15 бала кезексиз алууга укук мүмкүнчүлүгү пайда болууда азыркы мезгилде. Мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө мыйзам талаптарына ылайык ошол ден соолугу чектелүү болгон жаш өспүрүмдөргө карата коляска же башка жабдуулар менен камсыз кылуу багытында прокуратура органдары тарабынан мындан дагы жумуштар улантыла бермекчи. Ушинтип жер боюнча келдим, азыр жердин кызыл китебин алдым. Кубанып отурган учурум. Ушинтип жерди алган энди жерге же турак жай, же бир бизнеске, кичи бизнес ошондой ачсамбы деген кыялдамын. Жер боюнча жүгүргөнүм ушу 1 жылдай. Арыз жазганым ушул жарым жылдын ичинде моинтип кырдаалга байланыштуу ушинтип алып калдым.